Tamam dostlar, bugünkü sabahımız JavaScript'teki object çoğusu obyekt dep koyatkan orus tilinde. Bulardan bizge emne keregi var jana qanday учурларда колдонобуз ошол жөнүндө. Болот. Кичине зум кылайын. Бул JavaScript'te object деген кадимкидей эле буга чейин биз көргөндөй array сыяктуу же болбосо variable сыяктуу эле белгилүү бир информацияны бизге сактап берет экен. Же болбосо ошол информацияны объекттин жардамы менен биз ар кандай маалыматты сактап же болбосо маалыматты манипуляция деп коет, өзгөртүп ошонун үстүнөн иштесек болот экен. Объекттерди JavaScript'te эң көп колдонулат объекттер. Булар негизинен маалыматты бир жерден экинчи жерге өткөрүү үчүн, ташуу үчүн, ушундай учурларда аябай көп колдонулат. Build JavaScript objects дейт. JavaScript build куруу, JavaScript object. JavaScript'in объекттерин куруу дейт. You may have heard the term object before. Буга чейин object дегенди уксаңар керек дейт. Объект. Objects are similar to arrays. Булар ошол array'ге аябай массивтерге, объекттер массивтерге окшош дейт. Except that instead of using indexes to access, array'din ар бир ичиндеги маалыматты биз эмне кылган болчубуз, элементтерини ар бир өзүнүн индекси менен маалыматты маалыматка мындайча айтканда маалымат сактоо же болбосо маалыматтын ичиндеги ошол индекстин ичиндеги маалыматты окуу үчүн биз дайыма индекс колдонот болчубуз. Бул жерде эми modify their data, like içindeki маалыматты өзгөртүү үчүн дагы индекс колдончубуз array'де дейт. You access the data in objects through what are called properties. Property деп коет экен. Кыргыз English translation дейбиз. Property. Бул жок, биз мындай кылышыбыз керек. Мүлк. Объекттин ичинде мынандай форматта биз маалыматты сактайбыз да. Ошол мисалы name деп турат, legs, буттары, tail, куйругу, enemies, душмандары деген ушундай бул жерде мышык жөнүндө маалымат берип атат экен. Бир мышык деген бул бир объект, мышык өзүнчө бир жаныбар. Же болбосо объект деген бул буюм дегендей эле мааниде болот. Мисалы үй бир объект да. Жөнөкөй эле үйдү алсак же дарак же болбосо машина, учак, самолет, кружка, стол, кровать, булар бардык нерсе бир өзүнчө объект деп коет, же болбосо буюм, бир нерсе, ушуларды бардыгыны англис тилинде объект деп коет экен, объект. Бул объекттин ичинде property деп коет экен, мына бул мүлктөр, объекттин мүлктөрү, мисалы name аты дейт, legs буттары, tails куйруктары дейт, enemies душмандары, мисалы булар ар бир ушул объекттин ичиндеги propertylери деп коет экенбиз. Ушул propertylерди ушул propertylер аркылуу биз объекттин ичиндеги маалыматты окуй алат экенбиз, же болбосо аны өзгөртө алат экенбиз. Анан objects are useful for storing data in a structured way. Объекттер бизге аябай керектүү болот качан биз маалыматты сактаганда, ошону структура берип, аябай жакшы бир түрдө маалымат сактаганга, түшүнүктүү бир түрдө маалымат сактаганга объекттердин өтө көп пайдасы тиет дейт. And can represent real world objects like cat. Мындайча айтканда, мен азыр атап өткөндө, дарак бул бир объект болот экен, машина бул бир объект болот экен, үй бир объект, компьютер, клавиатура, мышка, дары,
же болбосо ар бир нерсе, бул жашоодогу баардык нерсе бир өзүнчө обжект болуп эсептелет экен. Нерсе же буюм болуп. Ошол сыңар бул жерде бизге мисал бериптир да, мына ошол const деп баштайбыз. Let десек деле болот, const десек деле, var деп деле колдонсок боло берет. Variable бул reference variable деп коет. Ушул маалыматка кирүү үчүн reference variable'нын аты не экен? Cat. Const cat деп туруп, анан ол чарчы качан ачабыз, жабабыз. Ушул чарчы качанын ичинде үтүр менен ажыратылган ар бир key value деп коет, ачкыч жана value мааниси, ачкычтын мааниси, key value pairs деп коет, ар бир пара түгөй мунун ичинде өзүнчө бир маалымат же property болуп эсептелинет экен, мүлкү. Анан тырмакча менен, үтүр менен ушинтип бөлүнөт экен ар бир өзүнчө жеке маалыматтар. In this example, all properties are stored as strings, such as name, legs, and tails. However, you can also use numbers as properties. You can even omit the quotes for single word string properties as follows. Ne deyt? Object'in içinde kalırsak mınday koşturmakça, mınday koşturmakçaların içine malumat saqlasak болот экен, property'nin атына жана ошого кирген value, маанинин атыны бул string болот экен. Ал эми legs деген мисалы, бул да тырмакчанын ичинде турат, коштурмакчанын бирок мааниси тырмакчада жок, жөнүндө 4 деген сан экен. Tails тырмакчада, бул тырмакчада эмес мисалы. Ал эми ичине обжекттин ичинде биз array'ди дагы камтып же сактап кетсек болот экен. Эң маанилүүсү бизге бул жерге эмне property'нин, мүлктүн атыны берсек, ал мүлктүн ичинде каалаган маалыматты сактасак боло берет экен. Ошондой эле бул жерде экинчи мисал, эгерде дейт, сакталып аткан мүлктөгү маалыматта дейт, маалыматтын атында же мүлктүн атында эгер бир эле сөз болсо, мындайча айтканда, эки бөлөк сөз эмес, мисалы, эки бөлөк сөз дегенде the properties, ошол the properties деген бул эки бөлөк сөз. Же болсо are анан stored. Бул экөөнү эки бири-бирине көз карандысыз сөз болуп салынат экен. Ушундай эки сөз эмес, бир эле сөздөн турса дейт, мына мүлктүн аты. Анда биз могу тырмакчаны деле койбой койсок болот экен деп туруп, ошол мисалды бул жерде бериптир. Мисалы, make Ford деген машинанын make жасаган компаниясы, мындайча айтканда, анан үтүрдү койгон, бул маалымат бүткөндөн кийинки маалымат. Жада калса, маалыматтын мүлктөрү сан деле болсо болот экен. 5 деп туруп, анын ичинде сакталган маалымат 5 деген сөздү стрингдин ичине сактаптыр. Model деп коет, модель. Машинанын модели, мындайча айтканда. Focus деген машинанын модели экен. Ошол, анан чарчы каша бүткөндө ошол ичиндеги обжекттин бардык маалыматтары камтылып бүттү деген маанинде. However, if your object has any non-string properties, JavaScript will automatically typecast them as strings. Мындайча айтканда, не дейт? Object'in içinde дейт, эгер string эмес, мындайча айтканда, сан, же болбосо дагы башка түрдөгү мүлктүн аты жазылган болсо дейт, муну автоматтык түрдө JavaScript программабыз stringге өзгөртүп коет дейт. Бул маалыматтын түрүндө stringге өзгөртүп коет экен. Ошол, анда эмесе, мисал көрөлү. Бул жактан new file. Text built-in. Бул Visual Studio, достор. Visual Studio'nun ичине мен жаңы бир файл ачтым. Бул файлды биринчи сактап алалы кааласак. Save as деп туруп, десктоптун ичине JS үйрөнөбүз. Ушул жерге негизи бир фолдер ачып туруп, 24-чү сабак деп койсок, ушунун ичине биз не дейли? Object
bir checkit.js деп тұрып сақтайлы. Мына, içine сақтадық. Так. Мындай қылабыз. Bunun içine мысалы let же болбосо const деп деле баштасак болот экен. Const машина дейли же болбосо машина. Машиненин түрү кандай машина болушу мүмкүн бул кааласак кош тырмакча же жеке тырмакчанын ичине сактасак болот экен. Жасаган компания же болбосо маркасы эле деп койсок болот экен маркасы деп туруп бул жерге эмне кош чекит андан кийин биз кош чекит бүткөндөн кийин анан бул жерге биз ошо марканы жазайлы эмне деген марканы жазат экенбиз бул жерге мисалы Chevrolet анан бул жерге модели машинанын модели кайсы модельдеги машина экен машинанын маркасы Chevrolet бул кайсы компания жасаган моделине биз Chevrolet'in кандай машиналары бар Camaro Chevy Camaro деп коелу бул мондой машина Chevrolet Camaro bunun içine жылы кайсы жылкы машина эмне дейли 2019 деп коелу. Мына ушул маалымат бул достор биздин биринчи жасаган обжект. Бул обжекттин ичинде маркасы, модели, жылы деген булар мүлктөрү. Ар бири бирден мүлк. Мүлктөрдүн ичинде маалыматтар сакталат экен. Chevrolet, Camaro, анан жылы деп Эми ушуну биз бул жака чыгарсак болот экен. Кандай чыгарабыз аны? Мисалы desktop ls cd js үйрөнөбүз ls cd 24 сабак change directory ls мына object 1 деген биздин өзүнүн эмеге келдик файлыбызга. Clear десем тазалады. Мына ушул жерде азыр console check it log деп туруп не машина десек бул жерге азыр биздин ушул обжекттин ичиндеги маалыматты чыгарыш керек. Бул жака бул биздин файлды кантип иштетсек болот экен? Node анан не object 1 checkit.js дечи айтканда. Мен бул жерде node деп туруп боштук койдум. Анан object сызыкча 1-1 checkit.js бул жерде биздин машинени чыгарбай койду эмнеге? Так. ls кылсак эмне экен? Окей. Окей. Object бул жерде бизде эмне кылабыз? Node object -1 checkit.js десек чыгат экен. Азыр муну сактаганды унутуп калган экен. Биринчи эмне кылышыбыз керек? Бул кодду жазып бүткөндөн кийин сохранить эткенди унутуп калсак, кодубузду иштетпей коет экен. Так. Мына өзүңөр көргөндөй node object 1 check.js десек эмне чыкты? Ушул биздин машиненин ичиндеги маалымат. Не маркасы Chevrolet, модели Camaro, жылы 2019. Болду. Ушул бул бир обжект экен. Жана ушуга эле окшогон дагы бир обжект жасайлы достор. Бунусунда let колдонобуз. Анан үй, үй деп туруп, үй эмес, үй. Бул үйдө эми мунусунда биз кош тырмакча колдонбой туруп жасаганга аракет кылалы. Бул жерде мисалы
Ee, Үйдün ne deyli bölmelері kança bölme var ya? Bölmelері мысалы 4 komnat deyli. 4 bölmesi varken anan içinde kança emesi var. Bathroom деп koyat, tualet же ваннасы, ванна. Же осы эмеси барбы деп коелу. İçinde kir жуугуч барбы. Буга биз кир жуугуч машинка барбы. Буга не дечүбүз? True or false деп boolean маалымат сактачубуз. Ошону сактасак болот. İçinde мисалы кир жуугуч машина, кир жуугуч барбы? Бар. Же болсо true, Анан үйдүн түсү кандай, Түс. Үйдүн түсү мисалы кандай дейли? Көк түстө болсун үй. Ал эми курулган жылы, кайсы жылы курулган бул үй? Мисалы 1998 жылы курулган үй деп коелу. Так, мына ушул бир үй object. Нерсе же буюм, ошонун ичинде мүлктөр бар экен. Ар бири өзүнчө мисалы канча бөлмөсү бар? Бул бир мүлкү кир жуугуч барбы? Экинчи мүлк түсү кандай? Көк, жылы курулган жылы 98 жыл. Эми ушуну деле JavaScript не кылат экен? Программа өзү бөлмөлөрү дегенди алып туруп, мондой коштурмакчадай кылып не кылып коет экен? Stringге өзгөртүп коет экен. Себеби мындай караңызда, биз коштурмакчанын ичинде болгон үчүн бул кандай маалыматтын түрү дейбиз да, туурабы? Data type деп коет го англисче. Бул кандай маалыматтын түрү? Stringби же sunбы же эмеби? Көрүнгөндө эле биз эмне string деп ойлойбуз, а бирок коштурмакчанын ичинде болсо программалоодо string деп айтуу кыйын. Ошондуктан мына ушул let үй дегендин ичиндеги маалыматты окуйланда муну сакташыбыз керек. Не кылам? Control S. Controlду басып туруп, S-ти баса турган болсом, бул сактайт экен, Node object дегенди O'ну басып туруп элем, tab дегенди басам клавиатурада. Өзү автоматтык түрдө толтуруп коет. Анан Enter'ди басканда окуйт экен. Биз муну чыгарып атпырбыз, бул жака. Анда консолду, мисалы, CLG десек, console log деп чыгарып берет экен мына. Ушунун ичинде үй деп жазып коебуз. Сактадык дагы бир жолу. Эми клавиатурада мына өйдөгө болгон өйдөнү көргөзгөн кнопканы басканда, буга чейинки кайсы эмени жүргүзгөн болсом, ошону бизге чыгарып берет. Мисалы, мурда clear деген экен. Clear'ди басайын, баарын тазалады. Дагы бир жолу өйдөгө басам, кайра дагы өйдөгө бастым. Мына эми чыкты эмне? Биринчи бул биз машиненин маалыматтарын чыгарып атабыз бул жерде, андан кийин үй жөнүндө. Мына бөлмөлөрү 4, кир жуугуч барбы? Туура, бар мындайча айтканда түс. Көк, жылы 98. Мына ушуну обжект деп коет экенбиз, достор. Ал эми ошол обжекттердин ичинде биз ар кандай маалыматты эме кылсак болот экен өзүбүз. Ар бирини окуп чыксак болот экен. Мындайча айтканда, эмнени окуйт экенбиз? Азыр, достор. Так, бул жерде биз үчүнчү Окей, бул жерде мисалы үйдүн ичинде же болбосо машиненин ичинде могул маркасын окубайлыбы, Муну мисалы машиненин маркасыны гана чыгаргым келип атат. Ушуну кандай чыгарсам болот? Мына машина чекит дегенде эле уже көрдүңөр, мына маркасы, жылы, модели деп чыкты үчөө. Могу ичинде 3 мүлк турабы? Машина деп туруп чекит дегенде чыкты. Маркасын кылам.
же болбосо жазсам деле болот, маркасы деп туруп жазып, анан муну сактайм, сохранить эттим. Анан бул жерге муну азыр комментке коюп турайын, мындай эле сактап, бул жерге clear тазалап туруп, анан Node.js десем, мына Chevrolet деп чыкты, көрдүңөрбү? Маалыматтын ичинде, объекттин ичиндеги маалыматтарга, мүлктөрүнүн ичинде сакталган маалыматты окуу үчүн machine check it деп туруп маркасы десек ошону окуп берет экен. Ал эми мына эле дагы копировать эттик бул жака. Маркасы эмес, бул жерге эмне? Модели. Андан кийин жылы. Сохранить эттик. Өзүңөр көргөндөй, бул жерде биринчи Chevrolet деп чыкты, андан кийин Camaro, андан кийин 2019. Маркасы, модели, жылы. Ошол эле сыяктуу үйдүн ичиндеги маалыматтарды деле окусак болот экен. Кандай кылабыз? Clear деп бул жака эми ону комментке коюп турайын. Үй, чекит, бөлмөлөрү. Канча бөлмөсү бар? Муну окпойлубу? Бул жака не деп жазабыз? Node. Анан O деп туруп, tap деген кнопканы бассам, мына 4 бөлмө деп окуп берди бул жака. Мисалы, канча бөлмөлүү үй деп тур. Мисалы, бул жерге плюс койсок, мына бул жерге азыр бизге сохранить эткенди унутпайлы. Канча бөлмөлүү үй? 4 деп чыкты, мисалы. 4 жолу копировать эттим. Бул жерде кир жугуч барбы? Не? Кир деп жазсам, мына кир жугуч барбы деп өзү чыкты. Анан кийин кандай түстө үй? Ал эми бул жерге түс десек чыгат экен. Акыркысы курулган жылы, курулган жылы сохранить эттик, сактадык. Мына өзүңөр көргөндөй, достор, clear деп туруп, анан Node, мына канча бөлмөлүү үй? 4, кир жугуч барбы? True. Кандай түстө үй? Көк. Курулган жылы 1998. Мына ушул объекттерди ушундай учурда колдонот экенбиз, достор. Бул жөнүндө кийинки сабактарда дагы да көбүрөөк маалымат берилет. Бүгүнкүгө ушул.